Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзгөчө абал киргизүүнүн зарылчылыгы жок. Кыргызстанда жалпы өзгөчө абал жарыялоого негиз болчу коркунуч жок. Бул тууралуу 19-мартта өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахматов билдирди. Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, ал өлкөдө мындай жалпы тартип жарыялоонун мыйзамдуу негиздерин түшүндүрүп берди. Эгерде бир райондо 2ден ашык айылда кооптуу жагдай түзүлсө, ошол райондо өзгөчө абал режими киргизилет. 2ден ашык райондо чыкса областтык, бир областта коркунуч пайда болсо, республикалык деңгээлде өзгөчө абал жарыяланат. 18-мартта Кыргызстанда коронавирус жуккан алгачкы 3 адам аныкталды. Алар Сауд Арабиясынан умрадан кайтып келгени айтылды. Буга байланыштуу Сузак районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Саламаттыкты сактоо министрлиги 19-мартка карата Кыргызстанда коронавирустун жаңы учуру катталбаганын билдирди. Бразилияда президент коронавируска каршы чара көрбөйт деген сынга кабылды. Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарынын жана Сан-Паулу шаарларынын тургундары президент Жаир Болсонарини коронавируска каршы чара көрбөй жатат деп сындап, анын кызматтан кетишин талап кылышты. Жүздөгөн адам шаршембинин кечинде нааразычылык иретинде балкондоруна чыгып, чака чайнек мискейлерин көпкө чейин каккылап турду. Бул 1 жыл мурун ишке киришкен Болсонарунун өкмөтүнө каршы эң чоң нааразычылык болуп калды. Бразилияда COVID-19 вирусуна чалдыккандар 500 кишиден ашты. Алардын арасында өкмөттөгү 2 министр бар. 4 киши өпкөнү сезгенткен илдеттен көз жумду. Буга чейин президент Болсонару коронавирусту ойдон чыгарылган илдет деп мүнөздөгөн. Анын мындай мамилеси коомчулуктун кескин сынына кабылды. Коммерциялык банктар долларды 85, еврону 95 сомдон сатууда. Кыргызстандын коммерциялык банктары бүгүн 19-мартта долларды жана еврону кымбаттаган баада сата баштады. Мисалы, ушул тапта Демирбанк, Байтүшүм, Компанион Кыргызстан банктарынын расмий сайттарында 1 АКШ доллары 85 сомго, 1 евро 95 сомго чыкты. Бир нече жылдан бери туруктуу бойдон 69 сомдун тегерегинде болуп келген доллар 10-мартта 3 сомго кымбаттаган. Ошол эле күнү Улуттук банк валюталык интервенция жүргүзүп, 53,7 миллион АКШ долларын 72 сомдон сатыкка чыгарган. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов 11-мартта Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында сомдун мындан ары арзандашына орчундуу негиз жок экенин айткан. Бүгүн эртең менен доллар 73 сомдон, евро 81 сомдон сатылып жаткан. Улуттук банктын расмий сайтында ушул тапта доллар 72 сом 90 тыйын, евро 79 сом 98 тыйын деп турат. Атамбаевдин съездин мыйзамсыз деп таануу боюнча арыз кайра каралган жок. Бишкек шаардык соту Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жетекчиси катары катталган Сагынбек Абдрахмановдун арызын кароодон баш тарткан райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Сагынбеков партиянын аны колдобогон мүчөлөрүнүн 2019 жылдын 6 апрелиндеги съездин мыйзамсыз деп таануу тууралуу арыз менен Бишкектин 1-май райондук сотуна ошол жылдын жайында кайрылган. Бирок райондук сот быйыл 24 январда арызды жазып тапшыруу эрежелери сакталбагандыктан, мамлекеттик төлөм тууралуу кагаздар жана дарек туура эмес көрсөтүлгөндүктөн аны кароодон баш тартып койгон. Абдрахманов арызды карабай коюуга негиз жок болчу деп эсептейт. КСДПнын катарынан 2017 жылы чыгарылган Сагынбек Абдрахманов Атамбаевсыз КСДП кыймылын жетектеген. Юстиция министрлиги аны 2019 жылдын 18 апрелинде КСДПнын лидери катары каттаган жана партиянын дареги да өзгөртүлгөн. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары муну мыйзамсыз чечим катары баалап, юстиция министрин жазык жообуна тартууну өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылышкан. КСДПнын мурдагы лидери Атамбаев Кыргызстанды 2011 жылдан 2017 жылдары башкарган. 2019 жылдын август айында ал коррупция беренеси менен камакка алынган. Ошол эле жылдын жазында 6 апрелинде Бишкекте партиянын Атамбаевди колдогон мүчөлөрү жабык съезд өткөрүп, саясий кеңештин курамы өзгөргөнүн жарыялашкан. Атамбаевди жактагандар, эгер Абдрахмановдун арызы сотто канааттандырылбаса, юстиция министрлиги КСДПнын төрагасы катары аны эмес, Асель Кодуранованы жазышы керек болорун айтып жатышат.
Ички иштер министрлиги курал-жарак, ок-дары, граната, баңгизат сактаган жарандар кармалды. Ички иштер министрлиги 16 мартта көп сандагы курал-жарак сактаган 2 киши кармалганын маалымдады. Маалыматка ылайык 16 март күнү шаар тургуну 7 апрель көчөсүндө курал көтөрүп жүргөн жаран жана өспүрүм жөнүндө милицияга кабарлаган. Айтылган жерге келген милиция кызматкерлери 14 жаштагы өспүрүмдү кармап, колунан 1 бычак жана 12 калибрдеги 4 ок-дары алышкан. Бул факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү рейстерине жазык кодексинин 253 2 бөлүмүнүн негизинде катталып, сотко чейинки тергөөгө алынган. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында курал сактоо үчүн шектүү катары 2 киши кармалган. Алар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Маалыматка караганда, милиция кызматкерлери жогорудагы мыйзамсыз жүгүртүлгөн буюмдарга тиешеси бар башка адамдардын тек жайын аныктоо жана аларды кармоо боюнча ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүп жатышат. ЖМК 200дөй соттолуучу ачкачылыгын токтотту. Кыргызстанда өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылгандар ачкачылык акциясын 19 мартта токтотушту. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматынын өкүлү Самат Калыков билдирди. Жаза аткаруу кызматынын карамагындагы номер 1, 16, 19, 25 абак жайларында жазаларын өтөп жаткан 200дөй соттолуучу ачкачылык акциясын 9 мартта баштаган. Алар сот жана прокуратура органдарынан соттук укуктук реформанын алкагында кабыл алынган жаңы мыйзамдарга ылайык конституциялык укуктарын камсыздап берүүнү талап кылып жатышкан. Жаза аткаруу кызматы мунапыс мыйзамына ылайык соттолуучулардын ишин кайра карап чыгууну сурап, тиешелүү мамлекеттик мекемелерге 2019-жылы кайрылганын, бирок арыз канааттандырылбагандыгын билдирди. Анын негизинде жаза аткаруу кызматы ачкачылык акциясында отурган соттолуучуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Мекеменин маалыматына караганда, Кыргызстанда 347 адам өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. 2019-жылы Кыргызстанда жазык мыйзамдары өзгөртүлгөн. Москвада коронавируска кабылган аял башка оорудан көз жумганы аныкталды. Москвада коронавируска кабылган улгайган аялдын өлүмүнүн себеби экспертизанын жыйынтыгы менен аныкталганын РИА Новости жазды. Өлкөдө COVID-19 кырдаалын мониторинг кылган ыкчам штабка шилтеме берди. Маалыматка ылайык, вирустук пневмония диагнозу менен аялдын сөөгүн изилдөөгө жиберишкен. Бирок анын өлүмүнө өпкө артериясынын 2 тараптуу тромбоэмболиясы себеп экендиги аныкталган. Бейтап пневмониянын баштапкы стадиясы менен ооруканага түшүп, андан кийин коронавирус аныкталып жаткан. Бирок каза болушуна булар себеп эмес. Анын кан уюп калган кан тамыры жарылып кеткен. Өлүм алдында жатканда өпкөсүнөн кыйналган эмес. Аялдын кант диабети менен жүрөк кан тамырга байланышкан өнөкөт оорулары болгон деп айтылат маалыматта. Буга чейин Москвадагы коронавирус жуктурган 79 жаштагы кемпирдин көз жумганы белгилүү болгон. Бул вирустан каза тапкан биринчи бейтап болуп саналат. Ыкчам штаб аялдын тууган уруктары медиктердин көзөмөлүндө экендигин кошумчалады. Джон Хопкинс атындагы университеттин системалуу изилдөө жана инжиниринг борборунун сайтындагы маалыматка ылайык, ушул тапта Россияда коронавируска 147 адам чалдыгып, анын 8-и айыгып чыккан. Жалал-Абадтан түндө кайткан 39 жумгалдык дааватчы медициналык кароодон өттү. 19 мартка караган түнү Нарын областынын Жумгал районуна Жалал-Абадка жасалган дааваттан кайтып келген 39 киши медициналык кароодон өтүп, бардыгы таза чыгышты. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине Нарын областык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын башчысы Кундуз Эсенгулова билдирди. Социалдык тармактарда Жалал-Абадка кеткен дааватчылар кайтып келишкени тууралуу маалымат тарап, эл арасында бир катар тынчсыздануу жараткан. Эсенгулованын айтымында, дааватчылар карантинге алынган аймакта болушкан эмес. Булар Аалымдар кеңешинин токтому чыкканга чейин эле дааватка чыгып кетишкен экен. Алардын 38-и 40 күндүк, ал эми бирөө 4 айлык дааватка кеткен. Так канчасына чыгып кеткени тактала элек. Алар коронавирус боюнча карантинге алынган аймакта болушкан эмес. 19 мартта эртең менен дааватчылар медициналык кароодон өтүп, бардыгы таза чыккан, деди Эсенгулова. Эске салсак, 13 мартта Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңешинин чукул жыйыны өтүп, анда коронавирустук инфекциянын пандемиялык деңгээлге чыккандыгына байланыштуу бир катар чечимдер кабыл алынган. Анын бири даават иштерине чектөө киргизүү болчу. Бизге мындай маалымдама келип түшкөн эмес. Кыргызстанда коронавирус боюнча кырдаал өтүп кетмейинче, өлкө ичинде даават иштерине тыюу салынган. Бул Аалымдар кеңешинин токтомунда жана муфтийдин кайрылуусунда да айтылган. Учурда маалыматты тактап жатабыз, деди муфтияттын маалымат кызматы.
Кыргызстанда 18 мартта коронавирус биринчи жолу 3 адамга жукканы аныкталды. Үчөө тең Жалал Абад областына караштуу Сузак районунун тургундары. Бул адамдар 12 мартта Сауд Аравиядан кичи ажылыктан келген. Учурда Жалал Абад областтык оорукананын жугуштуу илдеттер бөлүмүндө дарыланууда. Ооруну жуктурган 3 адам менен кошо бир каттамда Кыргызстанга 144 адам келген. Анын экөө Өзбекстанга кетип, калганы Кыргызстанда калган. Алардан башка 300дөн ашык адам карантинде. Сузак районуна өзгөчө кырдаал киргизилген. Мындан сырткары Кыргызстан чет өлкөлүктөрдүн өлкөгө киргизүүсүнө чектөө киргизди.